Бул аял азыр коркунучта. Бишкекте 33 жаштагы Мээрим Кайрат кызы изделүүдө. Ысык көлдө жаранды айылдашы таяк менен башына урган. Ал ооруканада көз жумду. Ош Бишкек жолунун чычкан капчык айында үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Ошол жерде болгон күбөлөрдүн айтуусунда баары жакшы, эч ким эч нерсе болгон жок. Фура каршы тилкеге чыгып артын сүзгөн. Водитель фурадан качып барып түшүп кеткен. Мен ичинде болчум дейт күбө. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жубайын белгисиз жерде кармап турушу мүмкүн. Милиция жарандарды издеп жатат. Ленин Рипке 102 кызматтан билдирүү түшкөн. Анда 1992 жылы туулган Кайрат кызы Мээрим жумушунан 1984 жылы туулган жолдошу Абдразаков Тимур Каримович менен кеткен айтылган. Милиция эркек кишини кызганычтан улам аялын белгисиз жерде кармап турушу мүмкүн экенин билдирди. Аталган факты Ленин Рипке катталып, кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери издөө иштерин жүргүзүп жатышат. Сүрөттөгү жарандарды көргөн билгендер болсо 0700 050 505 номуруна чалсаңыздар болот. Ысык көлдө жаранды айылдашы таяк менен башка урган, ал ооруканада көз жумду. 4 май күнү Ысык көл Рипке Көкдөб айылынын 1981 жылы туулган тургуну дене жаракаттары менен Ананев айылындагы ооруканага жеткирилгени тууралуу маалымат түшкөн. Факты Ысык көл Рипке катталып, тергөөгө чейинки текшерүү башталган. 5 майда жабырлануучу облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө которулган. Тилекке каршы алган жаракаттарынын кесепетинен 6 май күнү каза болгон. Жүргүзүлгөн териштирүү иштеринин жүрүшүндө 4 май күнү болжол менен саат 17:00 чамасында Көкдөб айылынын аймагында 3 айылдаш менен спирт ичимдиктерин ичип отуруп, пикир келишпестиктерден улам жаңжал чыккандыгы аныкталган. Жаңжалдын кесепетинен маркум башынан оор жаракат алган. Шектүү катары 1973 жылы туулган жаран кармалган. Алдын ала сурак учурунда шектүү маркумду таяк менен башка урганын билдирип, күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак-арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Манас аэропортунда Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн чет өлкөлүк кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Шектүү Кытайдын укук коргоо органдары тарабынан уруксат берилбеген товарлардын аткезчилиги боюнча издөөдө жүргөн. Шандун провинциясынын полициясы жүргүзүлүп жаткан иликтөөнүн алкагында санитардык карантиндик тастыктамадан өтпөгөн, эпидемиялык жактан начар региондордон тоңдурулган уй эттерин аткезчилик менен ташыган уюшкан кылмыштуу топтун катышуучусун аныктаган. Кытай Эл Республикасынын бажы көзөмөлүнөн өтпөө үчүн жогорудагы кылмыштуу топ товарларды деңиз аркылуу мыйзамсыз жол менен чыгарып кетип жүрүшкөн. Кытайдын аймагында бул эттер Жазжуан шаарындагы фабрикага жеткирилип, ал жактан андан ары сатуу үчүн жасалма тастыктама менен таңгакталып турган. Булак серепкежи. Мыйзам бузган мигрантты аныктоого жардамдашкан россиялыктар сыйланышы мүмкүн. Россиянын мамлекеттик думасынын депутаттары Россиянын ички иштер министрлигине кайрылуу жолдоп, анда миграциялык мыйзам бузуулар тууралуу маалымат берген россиялыктарга сыйлык берүү механизмин киргизүү мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштады. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Кайрылуудан көрүнүп тургандай, акчалай сыйлык өлкөдө катталбаган, эмгек ишмердүүлүгүнө патентсиз, чарактуу визасы жүргөн адамдар тууралуу анык маалыматтар берилгендиги үчүн төлөнмөкчү. Мында ар бир аныкталган жана тастыкталган мыйзамсыз мигрант үчүн сыйлык берүү пландалууда. Ошондой эле депутаттар чет элдик жаранды административдик түрдө өлкөдөн чыгаруу чечими кабыл алынса, айып пулдун өлчөмүн 2-7 миң рубльдан 100 миң рубльга чейин көбөйтүүнү сунушташты. Алардын айтымында мындай чара санкцияларга олуттуу мүнөз бермекчи. Булак Баракелди. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден
өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Дарыяны аркан аркылуу кесип өтмөк болгон киши сууга кулап кетип 3 күндөн бери изделүүдө. Жетиюз облусунда 34 жаштагы эркек киши дарыяга агып кетти, издөө иштери уланууда. 10 май күнү Жетиюз облусунун Кербулак районундагы Көксүү дарыясында кырсык катталды. Алдын ала маалыматка ылайык эркек киши аркан аркылуу дарыяны кесип өтүүгө аракет кылып жатып, сууга кулап түшкөн. Аны агым алып кеткен. Милиция тарабынан дайынсыз жоголуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, издөө иштери башталган. Издөөгө милиция кызматкерлери, аскерлер, куткаруучулар, жергиликтүү тургундар тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, 11 май күнү эртең менен издөө иштери улантылып, ага 100гө жакын адам, 22 техника, кайыктар, дрондор, спутник байланышы тартылган. Издөө иштери дарыянын эки жээгинде 35 чакырым аралыкта жүргүзүлгөн. Булак Сокол Медиа. Апасы тууралуу айтып жатып мукактанды. Камчыбек Ташиев Сузактагы эне баланы коргоо борборун апасынын керезин аткарып куруп бергенин билдирди. Ал апасы Алима Ташиева 11 баланы төрөп чоңойткон баатыр эне болгонун белгилеген. Айтымында апасы көзү тирүү кезинде Ташиевден айылга чакан төрөтүү куруп берүүсүн бир нече жолу суранган. Ушу апамдын айткан керезин мына апамдын көз өткөндөн кийин 20 жылдан кийин аткарып отурам. Ошондуктан мен бүгүн ушу сыймыктанып турам, бир жагынан эки жагынан толкунданып турам. Өзүмдүн кылган кызматыма карабастан, өзүмдүн бүгүнкү күндө коомдук ордума карабастан ушу жаш баладай болуп сүйүнүп турам. Рахмат. Апамды кубантканым. Рахмат.